Түнкү саат 10дон кийин интернет клубдарда, эс алуучу жайлар сыяктуу мекемелерде ата-энесинин кароосусуз жүргөн өспүрүмдөргө Ош милициясы тарабынан жүргүзүлүп жаткан рейд улантылууда. Буга чейинки текшерүүлөрдө эскертүү берилген жеке менчик клуб ээлери өспүрүмдөрдү киргизбөө боюнча чара көрүүнүн ордуна бул сапар тартип сакчыларына түздөн түз каршылык көрсөтүүгө түштү. Ал тургай колго алынган өспүрүмдү алып кетүүдө милиция айымдардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жараткан 10дон ашык жарандар оозго алгыс уят сөздөр менен тилдеп киришти. Акыр аягында өспүрүмгө жардам берип жатканын айткан атуулдар жаш уланды кашырууга жетишти. Ал эми милициянын күчү эч нерсеге жетпестигин маскаралаган бул жаран өз ийгилигин лезгин бийи менен кубаттап жатты. Чоң балдарга биз, конечно, атайын билдирүүлөрдү жөнөтөбүз. Ушул жердин участковыйларына, аймактык тескөөчүлөрүнө, ушул жердин эмнелерине билдирүүлөрдү беребиз. Анткени мындай учурлар бизде бир жолу эмес, көп жолу болуп атат. Милдеттүү түрдө биз буга чара көрөбүз. Кошумча күч катары чакырылган тартип сакчылары кесиптештерине каршылык көрсөткөн бул жаранды колго алууга жетишпегени менен милицияга тоскоолдук кылган башкаларын кармап кеткенге үлгүрдү. Рейдтин алкагында шаар көчөлөрүндө сексуалдык тейлөө көрсөтүү менен алектенет деп шектелген кыздар да текшерүүгө алынды. Ал ортодо алардын укугун коргоорун айткан айым биздин бир катар суроолорубузга жооп узатты. Бирок кайсыл бейөкмөт уюмдун мүчөсү экенин сыр туткан жактоочу интервью алкагында өзүнө каршы сүйлөгөнүн сезбей калды. Негизи биздин ата бабабызда негизи жок бул нерсечи. А бирок азыркы замандын талабына жараша кыздар өзү көрүп атасыз. Мыйзамда негизи проституткага эч кандай мыйзамда мен окуганда мен проституткага каршы бара турган эч кандай статья или эчтемкени мен көрө элекмин да. Напримерчи. Демек мыйзамда буга тыюу жок, Тыюу эми ар кандай болуп калат. Булардын азыр өздүгүнүн биринчи ирет аныкталат. Өздүгүн аныктоо учурунда паспорт же өзүн аныктоочу документ жок болсо, буларды 3 саат ичинде биздин атайын бөлүштүрүү бөлүмчөсүнө алып барып 3 саат ичинде каралат. Ал эми коомчулукта болсо ички иштер министрлигин токтоосуз реформалоо жагын колго алуу керектиги айтыла баштады. Антпесе өлкөдө башаламандык күчөп, кылмыштуулук менен күрөшүүдөн жарытарлык майнап чыкпайт деген негизде. Ал эми тартип сакчыларын маскаралоого барган бийчи жигитке болсо мыйзам чегинде катуу чара көрүү керектиги белгиленүүдө. Милицияны маскаралоо эле эмес, милициянын айтканын аткарбай коюу өзү кылмыш. Милицияны айтканын аткарыш керек. Ал деген милицияны маскаралап бийлеп атат. Ошону жердин түгүнөн болсо да таап туруп качып кетти деп атпайбы? Качып кетти да. Кийимин уулу болсо дагы жазалаш керек. Бардыгына сабак болот ошондо. Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынан берилген маалыматка ылайык, бул аракеттерге байланыштуу алдын ала териштирүү иштери колго алынды. Такталбаган маалыматка караганда милицияга каршылык көрсөтүп, уят сөздөр менен тилдегендердин көпчүлүгү кайра эле күч түзүмдөрүндө иштеген кызматкерлердин балдары экен. Андыктан мыйзам канчалык деңгээлде баарына бирдей колдонуларын алдыңкы күндөрү көрө турмакчыбыз. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Ош шаары.